Сайын эл чогулуп, митинг болобу, кат кагаздар болобу, ошол иш боюнча бизден дайыма сурашат. Эмне себептен ошол күнү өлгөндөн кийин эле башка прокурорлор, ошол эс алууга чыккан прокурорлор ошол күнү эле чыгып кеткен, суракка алынган эмес деп. Ошол иштин чоо жайын айтып берип коесузбу, маалымат берип? Бул кылмыш иш коомчулукта да резонанс жаратты. Ошол окуя болгондо эле мен эртеси күнү барып, окуя болгон жерге чейин бар өз көзүм менен көрүп келдим бардыгынча. Ошол жерде тергөө группаларын чогултуп, тергешип аткан тергөөчүлөр менен милициянын кызматкерлери менен дагы болгон окуянын жеринен тактап аракет кылдык, мындай картинасын түшүргөнгө. Бүгүнкү күндө кылмыш боюнча калыпка адам өлтүрүү статьясы менен айып угузулуп, бүгүнкү күндө кылмыш аягына чыга элек, бүтө элек. Бүгүнкү экспертизалардын заключение корутундулары дагы чыкканы чыгып, толугу менен бүтө элек экен. Ал жерде прокуратура кызматкерлеринин 2 облус прокурорунун орун басарлары жумуштан бошотулган, 2 бөлүмдүн башчылары жумуштан бошотулган, Баткен районунун прокурору орун басары менен жумуштан бошотулган 6 адам ал жерден жумуштан бошотулган. Кылмыш ишин бүгүнкү күндө тергөөсү болуп атат. Алар күбөлөр күбө катарына суралган кылмыш иштин алкагында бүгүнкү күндө. Анан кийин тергөө болду. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мен ойлойм, бул мыйзамдуу укуктук баа берилет деп прокурордук кызматкерлерге да. Бул жерде прокурордук кызматкерди биз калкалап бир тосуп бир жардам берген жерибиз жок. Факт, эгерде чындап алардын катыштыгы далилденген болсо, биз аябсыз аларга чара көрүлөт да. Тергөө жүрүп атат. Бүгүнкү күндө МВДнын түштүктөгү тергөө бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бүдөмүк суроолордун жаралышына ошол түнү чыгып кетиши себеп болгонда, өзү сурак ошол күнү эле болуш керек беле? 2 сиз айтып аткан жумуштан айдалган прокурорлорго. Эмне себептен алар ошол Баткенде туруп, ошол жерде Баткенде жок дегенде сурак беришкен эмес? Барды эле ошол күндөн баштап сурак бере баштаган бардыгы. Ишке кандай тиешеси бар болсо, ошол Калыковдагы ошол чыккан каяка барган, бирге болгон ошол күндөгү бардыгы эле сурак берип башташкан. Эч ким эч жака кеткен жок. Ошол жерде болду. Эч ким мындай тоскоолдук кылып, бирөөнү бекитип коюп, мындай сурак бербей, андай болгон жок. Баткенден Бишкекке кетип калган, түнү менен кетип калганы көп айтылат да. Эгерде ушул мына суроолорго жакшы мындай жооп берилбесе, маалымат так берилбесе, бул суроолор кайрадан көтөрүлө берет да, Өткүрбек Асылбекович. Барган сайын, мына эл менен жолуккан сайын ушул суроо дайыма берилет. Бул жакка да келишти, өзүңүзгө дагы туугандары дагы келип, мына жолугушубуз керек эле деп ар кандай фактыларды айтышат. Массалык маалымат каражаттарынан дагы мындай маалымат жоктугунан ар кандай ойлор жаралып атат да, бүдөмөк ойлор. Ошону эске алып койсоңуз.